Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Баткен облусунда социалдык биримдикти күчөтүү максатында жаңы долбоор баштады. Долбоордун негизги максаты Баткен облусунун Кадамжай районунун Актурпак жана Кыштыт айыл аймактарында жарандык коом менен жергиликтүү бийлик органдарынын ортосундагы кызматташууну бекемдөө, алардын билимин, көндүмдөрүн өркүндөтүү жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Ошондой эле коомчулуктун ичинде жана андан тышкары позитивдүү диалог түзүү. Ишмердүүлүктүн жыйынтыгында жергиликтүү көйгөйлөрдү талкуулоо жана чечүү боюнча иш алып баруучу 3 демилгелүү топ түзүлүшү күтүлүүдө. Тренингтердин жыйынтыгында 60 катышуучу бири-бири менен эффективдүү баарлашып, чыр-чатактарды аныктап, алардын алдын алуу жана тынчтык жолу менен чечүү, маданий айырмачылыктарды түшүнүү жана урматтоо, биригүү жана биргелешип чечүү үчүн жергиликтүү деңгээлде жолугушууларды жана талкууларды өткөрүшөт. Бүгүнкү тренинг бул атайын аялдардын коомчулукта болгон аялдардын ролуна байланыштуу, ошого багытталган. Демек, коомчулукта биз аялдарды экономикалык, анан ошондой эле саясий иш-чараларга тартуу максатында бул тренингти биз уюштуруп жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө бул гендер маселеси аябай актуалдуу болгондуктан биз ушул биздин жамааттарда иштеген айыл өкмөттөрдө айымдарга көбүрөөк колдоо болсун деген максатта биз ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Азыр биз негизгиси бул жерде дагы 2 күн, мындан кийин дагы 2 күн, жалпысы 4 күн окуудан окулат. Андан кийин бизге долбоорлорду жазганды үйрөтөт. Бул окуу бүткөндөн кийин биз 2 күн өткөндөн кийин өзү айылга барабыз. Айылга баргандан кийин айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңеш менен айыл өкмөтү менен тыгыз байланышта иштеп, жер-жердеги аялдарды билген алган билимибизди кайра жеткирүү менен ошол долбоорлорду жазып, өзүбүздөгү мындай аялдардын проблемаларыны чечүү максатта бир долбоорлорду жазып, жалпы ушул иш алып барабыз.